Адеңиздер урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай кайрадан эфирге улустөр жана турмуш деген көрсөтүүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема кыргыз тилинин тамга тарыхы болмокчу. Латын, араб жана кирилл тамгалары кирген учуру жана ага чейинки учурлар, кийинки талаш тартыш маселелерди бүгүн биз конокто Кыргыз Республикасында белгилүү болгон Тынчтыкбек Чоротегин мырзаны чакырып отурабыз. Агай өзү тарых илимдеринин доктору, профессор. Кош келипсиз. Арбаңыздар. Бүгүн азыр айтып кеткендей, кыргыз тилинин тарыхына көңүрөөк фокус кылып талкуу кылалы жана ошол эле учурда улут куруу маселесин дагы бир аз талкуулап кетсек болот деп отурам да. Улут куруудагы кыргыз тилинин ролун дагы талкуулап кетсек деп атабыз. Эмесе талкууга кирише берели. Бир разминка катары сөз баштап берсеңиз, Тынчтык агай. Абдан жакшы. Адамзат цивилизациясынын өтө баалуу бир баскычы жазма маданияты менен байланыштуу да. Анан адатта биз совет доорунда кыргыздын жазмасы улуу өктөр инкылабынан кийин гана пайда болгон деп айтып келгенбиз да. Иш жүзүндө биздин жазмабыздын тарыхы терең. Ал түгүл байыркы хун доорунда эле байыркы кыргыздар, хундар жана башка бабаларыбыз жазма маданияты менен байланыштуу болгон. Ал Кытайдын иероглиф жазмасы гана эмес, ошол кезде өздөрүнүн жергиликтүү жазмасын дагы өнүктүргөнгө аракет кылышкан. Алардын бир эстелиги, маселен, казактар есик деп коет, орусча исик деп жазып атат. Менимче эшик деген бир атайын бир Казакстандын түштүк чыгышында жер бар. Ошол жерде табылган жазма азырга чейин чечмелине элек. Бирок ошол биздин жазма маданиятыбыздын чечмелине элек башаты деп атасак болот. Андан кийинки биздин өзгөчө баскыч, дүйнөнүн баардыгы тааныган баскыч бул руна сымал жазма маданиятыбыз. Бул руна сымал дегенибиз бизге багыныңкы эмес, бизден таптакыр көз каранды эмес. Европада скандинавиялыктар жана байыркы кельттер, байыркы германдар бир ушундай тик жазган сызык түрүндөгү жазманын түрүн ойлоп табышкан, аны руна деп аташкан. Биздики сырты окшош болгону менен таптакыр өз алдынча келип чыккан ушул Сибирде, Ички Азияда, Борбордук Азияда кеңири таркалган жазма. Биздин замандын 6-кылымынан тартып 12 кылымына чейин ушундай таркалган. Анын ичинен өзгөчө жазма Энесай кыргыз каганатынын аймагында Сибирде болгон. Бул Саян Алтай тоолорунда кеңири таркалган жазма. Ошол жазма менен таласта Кошкордо табылган ошо орто кылымга таандык руна сымал жазмалардын эстеликтери окшоп кетет. Демек, кандайдыр Энесай кыргыздары менен бул жердеги Түргөш каганатынын да жазма маданиятында өзгөчө байланыштары болгон десек болот. Карлук жабылугунда дагы. Ал эми бул Орхон, азыркы Монголиянын аймагындагы жазма, ал башка варианттагы жазма болгон. Аны өзгөчө экинчи чыгыш түрк каганатындагы жазмалар эстеликтерден, уйгур каганатындагы эстеликтерден көрө алабыз да. Мына биз жазма тарыхыбыз бар дегенде дал ошол доорду сөзсүз айтышыбыз керек. Андан кийин албетте араб жана башка жазмаларды билди. Биздин бабалардын айрымдары бутпарас динин өздөштүрүп, ошол чыгыш Түркстандагы жазмаларды дагы Кытайдыкын, Тибеттин жазмаларын дагы өздөштүргөн деп айта алабыз. Демек, биздин жазма маданиятыбыздын уучу кур эмес, кеңири болгон. Ал эми кийинки доордогу кирилл жана латын жазмалары жөнүндө бүгүн өзгөчө сөз кыларбыз. Азырынча мен ушуну айтып токтоло турайын. Бул негизи баягы жазуунун түрлөрүнө келип караганда арийне ар жерде ар түрлүү экен. Бирок биз ошо могу кыргыз жазууларын, мисалы эски жазууларды айтып атабыз да, азыр сиз айтып аткан баягы Орхон Энесай жазуулары же болбосо рун тамгалары деп айтып жүрөт го. Анан кээ бир учурда буну Орхон кыргыз жазуусу деп деле атасак болот деген да мындай пикирлерди угуп калам. Бул жазууларды негизинен биз таштарда жазылып кеткен жазууларды карап, анан аны окуп көргөндө бул кыргызга таандык болгон экенин биз мазмунуна карап айтып атабызбы же башка тарыхый булактарды окуп ошол жерде могу ташта монтип жазылган
аны монтип окуш керек деген түшүндүрмө барбы? Буну кантип түшүнүшүбүз керек? Абдан жакшы. Эми бул рунасымал жазма жөнүндө, анын тарыхы жөнүндө айткалганда биз бурмалуулорду дагы айта кетишибиз керек да. Жакында мына Курманжан датка жөнүндө бир көркөм тасма чыкты. Ошондо Курманжан датка 19-кылымдын тиги 30-жылдардын ичинде жазылган чыгармасында сүйүү катын жазып атат. Иш жүзүндө 19-кылымдын акырында 1893-жылы гана Томсен деген ошол жазманы кайра ачкан, ага чейин бүт баары унуткан. Андан кийин Радлов аны улантып бул жазманы чечмеледи да. Анан бул жазманын өзү чын эле кайсы этноско таандык деген бир маселе бар да. Биз жөн эле сыртынан кыргыздыкы деп атабызбы, жокпу деп. Ошо экинчи чыгыш түрк каганатына таандык Орхондогу жазмаларда ошол чыгыш түрк кагындарынын эң каардуу душманы, күчтүү душманы бул кыргыз каганы деп жазылат. Ошол доорго маанилеш, доордош эне сайдагы кыргыз каганатынын аймагындагы жазууларда дагы ошол өздөрүнүн Тибетке элчи жибергенин, Кытайга, башка өлкөлөргө дипломатиялык байланыш менен элчи жибергенин, анан Барсбектин кандай баатыр болгондугун көрсөткөн ошо кыргыздардын өздөрү калтырган жазма бар. Анан өзгөчө дагы бир өтө олуттуу жазма, бул албетте улуу кыргыз каганаты 840-жылдан кийин тиктелбеди, 925-жылга чейин. Ошол Орхонду, Монголияны алгач басып алган, каратып алган учурда кыргыздын бир кол башчысы Кутлук бойла жарган деген. Ал ушул азыркы Монголиянын бир Сужин Даван деген жери бар да. Ошо дөңсөөдө ошол жаздырган бир эстелик калган. Ошондо мен кыргыз уулумун деп анык жазат. Бул демек таасирдүү кыргыз кол башчысынын калтырган, мындай айтканда, автографы сыяктуу карасак болот. Мында биз кыргыздар бул жазмага ээ болгонун өзүбүз да тастыктаган. Андан тышкары бул Кытай жазмаларында да кыргыздардын жазмасы бар деп көрсөтүлөт. Ошондой эле бул Абудулаф деген араб саякатчысы 10-кылымда эне сай кыргыздарына чейин жеткен кабарларын жазган. Ошондо ал кыргыздардын жаза турган өзүнчө калымы бар деп да көрсөткөн. 10-кылымда эле? 10-кылымдын башында. Бул ага чейинкилерин жыйынтыктап жазып атат да. Демек бул кыргыздардын жазмасы бар экени тарыхта тастыкталган нерсе. Бул жазуу демекчи, өзүм баягы мен чыгыш таануучу болгон үчүн Кытай таануучу. Анан Жапанда жүрүп Ришчо деген университетте 1 жыл мен буддология окудум да, изилдеп. Атайлап болгондо дагы өзүм могу Борбор Азиядагы бурканчылыкты, буддизмге кызыгып, могу Акбешимде табылган, Сокто табылган, Өзбекстанда табылган мындай археологиялык калдыктар калды да бүгүн. Анан ошолорго кызыгып жүрүп, эски Кытай булактарын окуп жүрүп, мен кызык фактыларга туш болдум. Анан биз баягы өзүбүз байкабай жүргөн бир топ эле терминдер, мисалы бүгүн кыргызда буркан деген ат бар го. Бирок бул сөздүн маанисин көпчүлүгү бүгүн түшүнбөйт экен. Кыргыздардан көбүн сурасаң, сөздүн маанисин билесиңби эмне деп. Бул сөздөрдүн маанисин мен кийин эски уйгур жазууларын окугандан кийин анан түшүндүм. Баягы 11-кылымга чейин уйгурлар мусулман болуптур. Булар буддизмди тутунган үчүн 14-кылымга чейин тутунган үчүн мен 7-кылымда жазылган, уйгур тилинде жазылган тексттерди окуп алганда тим эле оозум кулагыма чейин жетип таң калып, мындай абдан эсим болгонго чейин таң калдым да. Анан ал тексттерди окусаңыз жарымын түшүнөсүз, кыргыз тилине окшош. Мисалы буркан өңкүрдөн чыкты деп айтат. Бул баягы Будда вышел из пещеры деп айтып атат. Буркан деп эски түрк тилдеринде ошо баягы мисалы Будданы айтыптыр. Анан ошо эски уйгур жазууларын окусаң, анан айрым учурларда ошо кыргыздар тууралуу дагы маалымат ошол жерде айтылып кетет да. Анан ошо кыргыз менен 840-жылы анан кыргыз аларды азыркы чыгыш Түркистанга кууп жибергенге чейин негизи ошол тараптарда биз баягы бир болуп жүрүппүз. Кээ бир учурда ошол кээ бирки тексттерди биз уйгур тексттерин кыргыз тексти деп ойлоп албайбызбы деген да кээде мындай суроолор пайда болот да. Абдан жакшы. Мен мына могу китепти көрсөтөй. Махмуд Кашкари Барсканинин Диван улуга түттүк чыгармасы мындан 10 кылым илгери 1072-1077 жылдары жазылган араб тилинде сөздүк. Бул сөздүктө
жалаң гана ислам динине кирген түрк элдери эмес, исламга кирбей калган элдер дагы абдан көп көрсөтүлгөн. Ошондо сиз айткан буркан жөнүндө жана башка бу көп диний башка саясий терминдер мында көрсөтүлгөн, агалам жөнүндө көрсөтүлгөн. Бул ошол доордун мындай айтканда көзгөсү да. Атүгүл теңир деген сөздү мусулман түрктөр да колдонот, исламды, Алланы тааныбагандар да теңир деген сөздү колдонот деп бул чыгармада көрсөтүлгөн. Нейтрал сөз экен, Демек, теңир деген ошо биздин исламга чейинки дагы дүйнө таанымыбыздын, диний таанымыбыздын, бир Кудайга ишенгенге аракет кылган доорубуздун бир үлгүсү да. Анан кыргыздар жөнүндө келгенде, биз жаңы, мисалы үчүн мен ошол тарыхый көз карашты колдойм, жаңы көз карашка ылайык. Биздин заманга чейинки доордо кыргыздар Чыгыш теңир тоодо жашаган. Анан биздин замандын 5-кылымында гана жуан-жуандар, наварлардын кысымы менен кыргыздар Энесайга кетти. Ал эми кийин улуу түрк каганатын түзгөн Ашина түрктөрү, алар дагы Чыгыш Түркстандан Алтайга сүрүлдү. Демек, ошол сүрүлдү. Сүрүлгөнгө чейинки доордо алар санскрит тилинде же тохар тилдеринде бутпарас динин жайылткан, отурукташкан калктар менен аралаш жашаганда. Демек, уйгурларга чейин эле кыргыздарда бутпарас дини жөнүндө билим болгон, магалымат болгон. Мен ушуну айткым келет. Анан экинчи жагынан мына ушул чыгарманын өзүндө дагы Махмуд Кашар айтат, түрк жазмасы деп берет. Биз илимде кийин уйгур жазмасы деп киргизип алганбыз. Жок, бул Чыгыш бир нече түрк элдерине таанык жазма болгон. Ал жазма рунасамал жазмадан кийинки жазма болгон да, ал дагы алфавиттик жазма. Демек, кээде бизде бир эстеликтерди уйгур эстелиги деп жөн гана сыртынан атай беришет. Лия Юсуфовна Тугишева деген абдан мыкты ушул түрк таануучу, уйгур таануучу, азыр Петербургда көп жыл өмүр бою ошол жерде иликтеп келди. Ошол уйгур жазмаларынын баардыгын Дунхуанда башка жерде табылгандарды орус тилине которуп изилдеди. Ошол айтат, уйгур жазмасы деген аталыштын өзү бул шарттуу, аны түрк эле жазмасы деш керек. Демек, уйгур менен кыргыз мындай параллель жашап жатса, башка да түрк элдери ошол эле маданий салттарды үйрөнүп атса, демек кыргыздан мурун уйгур үйрөнүп алган дегенди биз менимче айтпашыбыз керек да. Кандай болбойт бул жагынан. Эми бул эски доордон азыркы доорго 20-кылымдарга ооп келели. Анан могу кыргыз тили кийин биринчилерден болуп латын жазуусуна чейин араб жазуусун кабыл алышты. Араб жазуусунда жазып жүрдү. Анан ал 10-кылымдан тартып Карахандар мамлекетинде эми ушундай да ислам динин, мисалы үчүн жалпы ошо батыш Түркстанда Борбор Ажанын батыш жагында кылыч менен, Самарканд Бухарага чейин кылыч менен келип туруп орнотушту. Кыргызстандын аймагы ыктыярдуу. Карахандар доорунда Кыргызстан эле эмес, бул Кашкар аймагы дагы Карахандар өздөрү кабыл алып династия катары. Ал бул Суланенин өз кийин анан эл жерине таркаткан да. Ошондуктан бизде башкача жүргөн, үгүт менен жүргөндө сопулук агымдар, жанагы суфилердин агымдары ал тынч жол менен бул идеяга өзүнө тарткан. Анан алар бизге көбүрөөк Ханафи окуусун таркаткан. Ханафи окуусунун мындай сабырдуу, толеранттуу бир мааниси ал исламга чейинки салтыбызды сактай бергенге уруксат берген. Ошондуктан бизде азыр 10-кылымдан азыркыга чейин орун алган, басымдуу болгон бул Абу Ханифанын мектеби. Бул ошо араб тамгасы бизге кеңири колдоно баштаганга дагы бир себеп бул ошо биздин толеранттуу, сабырдуулугубуз кыргыздарда. Өзүбүздүн баягы шаманчылык менен микс болгон баягы суфий формасы сопучулук. Анан кийин ошондон бул бизге отурукташкан болушу керек да. Абдан жакшы. Анан дагы айта кетиш керек, мына ушу Кыргызстандын аймагында, мына Бурана шаарчы алдыбарына эле барсаңыздар, сириялык, несуриандык жазма деген да бар. Христиандар, тарсалар. Азыр ошол доордогуларды тарса деген, алар өзүнүн жазмасын 14-кылымга чейин сактаган. Бул дагы элдин толеранттуулугунан кабар берет. Анан кийин биздин заманга келгенден кийин биз бир учурда латын тамгасына өттүк да. Латын тамгасына өттүк, бирок тиле каршы тарых латын тамгасына кирген тарыхыбыз бир 15 жылга деле жеткен жок.
Анан кайра эле аягы келип туруп могу кирилл жазуусу менен бүтүп калды да. Анан негизи ошол учурда латын тамгасын өтөлү деген идея кандай пайда болгон экен? Бул эмне мотивация болгон? Бугачы? Абдан жакшы. Бизде эми түрк элдеринин мындай биригип ынтымакташып жаңы реформа кылуу аракеттери ушу араб графикасын өздөштүрүү учурунда эле жакшы болгон. Өзгөчө 19-жылдын акыры 20-жылдын башында жана усулу жадид жаңы усул метод жаңы усул мектептери дегенди көтөргөн. Гаспралы Исмаил көтөрдү, андан кийин Эдилдик, Казандык деген да, анан тиги Кырым татарлары, башкырлар, башкалар колдоп, кийин Кавказдагы Борбор Ажара түрк элдери колдоп кетти. Ошол учурда бизде мурдагы Чагатай жазмасынан айырмаланып өз эне тилинде текст жазуу аракеттери болду да. Мисалы үчүн революцияга чейин эле Осмоналы Сыдык уулу деген тарыхчыбыздын 2 китеби чыккан. Молда Кылычтын китеби жарыяланган, Тыныбек Манастын китеби жарыяланган, үзүндүсү Манастын. Мына демек бизде уучубуз кур эмес болгон да. Ал эми советтик инкылаптан кийин Совет бийлиги албетте ошо биринчи кыргыз жазмасын араб графикасында жүргүздү. 24-жылы өзүнчө гезитибиз чыкканда ошо реформаланган кыргызча чыкты. Бирок ошондо эле жалпы түрк калктары эстеринин ичиндеги латын арабине кирсе, алардын эне тилинин өзгөчөлүгүнө ылайык болот экен деп бир аракеттер болуп, 1926-жылы Бакуда атайын түркологиялык бир чоң курултай болгон. Ага бизден Касым Тыныстанов сыяктуу мыкты окумуштуулар катышкан. Ошондо далилдеп чыгып, анан ошондой чечим кабыл алынган. Бу 27-жылдан тартып үзүрдүү латын арабине киришип, бардык элдер өздөрүнүн латынча алфавитин андан ары улантышкан. Бирок бул 1939-жылдарда бул экинчи дүйнөлүк согушка эстер дагы кирген. 20 жылдан кийин эле. Ошо 1-сентябрда 39-жылы Польшага Гитлер кол салса, 17-сентябрда Сталин кол салган. Ошол доордо саясат такыр өзгөрдү. Ага чейинки жылдары мына Атабейтти билебиз, кыргыздын каймактарынын баардыгы өлүп кетти. Баардык түрк элдеринде ушундай мыкты каймактары өлгөн. Айта бериңиз. Мен ушул маселени мен детигин улантып койбойм. Түз эфирдебиз, азыр айта бериңиз азыр. Бул дагы эметер, сиз мен сүйлөңүз, мен өчүрүп келем. Айта бериңиз. Мен кечиресиз, өчүрүп койсоң. Бул 39-жылкы окуялардын баардыгы ага чейинки репрессиялардын бир уландысы болуп калды да. Анан баардык советтик өлкөлөрдө пантюркизмге каршы күрөш деген пайда болду советтик жумурияттарда. Ошого каршы чыга турган интеллигенттер болбой калды. Же түрмөдө, же жумушсуз болуп калышты. Анан баардык ушундай түрк жумурияттарында, автономиялык республикаларында кайрадан кириллицага которобуз деген чечим болду. Ошондо дагы ушундай империячыл жол менен болду. Мисалы үчүн ага чейин 10 жыл бою үйрөнгөн латынча жазып калган кишилер өмүр бою аны жазбай калышты. Мунун өзү туура эмес. Мунун өзү сталиндик ыкма дейт. Бизде азыр бир жаңы жазмага өтүш керек болсо, анда сталиндик ыкма менен эмес, кээ бир кишилер өмүр бою өзү үйрөнгөн жазмада кала берсин деген чечим менен өтүш керек да. Анан ошо бирок ошол жаңы ошо кирилл жазмасын өтүп атканда мында дагы бөлүп алып бийле деген принципти колдонду да Сталин. Мындай принциптин маңызы, мисалы үчүн К деген өтө маанилүү түрк элдеринин тыбышы бар. К тыбышын билдириш үчүн өзбектерде, казактарда, уйгурларда К деген тамганын, жумшак К'нын жанына куйрук тартып койду. Ал эми К деген ушундай эле тыбышты билдириш үчүн, мисалы үчүн Кырым татарларга К тамгасы жазып, жанына ажыратуу белгисин койду. Демек 2 тамганы койду. Кыргызга болсо мындай айтып койду. А, О, У, Ы'нын алдында К болобу,
ал эми Ö, Ü, İ'nin алдында андан кийин К болуп окулсун деп койлу. Көрүңөр, бир эле тыбыш бир нече түрк элдеринде таптакыр башка системада жазылып калды. Бул ажыратуу аракети болгон да. Ал эми ошол учурда мисалы үчүн грузиндер менен армяндар, бир чети алар орустар сыяктуу христиан элдеринин өкүлдөрү, анан ортодоксалдык тиги христиандардын өкүлдөрү. Экинчи чети алардын баягы Түркия менен күрөш учурунда дайыма падышалык Орусия үчүн дагы өнөктөш болгон аймактар болгон. Алардын элдерин өзүнүн тарыхый жазмасын сактаганга уруксат берип коюшту. Ал эми ошо 39-жылды бекер айткан жокмун, ошондо Латвия, Литва, Эстония жана Молдованын бир бөлүгү, Украинанын бир бөлүгү басып алынбады. Ошондо Балтика боюндагы элдерге, жаңы басылган аймактарга латын графикасын сактаганга уруксат беришти. Уруксат берди. Көрүңөр, демек ушундай эстерин советтик сталиндик өкмөттүн саясаты бизге чоң залал келтирген болчу да. Эгерде азыр латын графикасын ошо боюнча сактап калган болсок, анда биз өзүбүздүн эне тилибизге таандык көп касиеттерди тилибизде чагылдырганга жакшы мүмкүнчүлүк болмок. Бул ошо негизи сиз айткандай ошо Касым Тынысовдорду ойлосом, ошолор сиз айтып кетпедиңизби, 27-жылы Бакыда болсо, ошо илимий конференцияларда катышып, анан кийин жалпы түрк элдери ошо биз латын тамгасын колдонсок, бизге ылайыктуу болот экен деп ошол жерде мындай баары бирдиктүү ишенимге келип, ынанышып, анан ошодон кийин латын тамгасы практикаланып кирди да бизгечи. Анан киргенде мен билгенден мындай жакшы эле чыгып, мен окуп көрдүм, ошол учурда жазылган эски китептерди окуп көрсөм, мындай кыргыздын фонетикалык нормасы, өзүнүн табияттан чыккан үндөрү, сиз айтып аткан баягы к, гылар өтө эске алынып эле жакшына жазылат экен дагы. Керек болсо сырттан кирген сөздөрдү дагы ошол тамгалар менен жазып атабыз да. Мен окуп, мурда мен буну мектепте окуп жүрүп, эмнегедир интуитивдик деңгээлде сезчүмүн да. Мисалы мектепте жүргөндө мен физика деген сөздү писке деп жазып салчумун, кимия деп жазып салчумун. Анан мугалимдерим мага күндөлүгүмө кээде 4 же 5 коердо окуп алып, Yazıytek, piske деген söz var mı? Пискүлтүр деген сөз барбы деп мени шылдыңдашып учургалар болгондо баары күлүпчү. Бирок мен сезет элем да, бул кыргыз тилинде ушундай эле жазылыш керек деп. Анан кийин студент кезимде биздин улуттук китепканадан ушинтип жазылган китептерди окуп алып, анан мен өзүм абдан ичимен сүйүндүм. Биздин нукура үнүбүз мына ошондо эле мен сезген экенмин 7-8 классымда деп. Себеби дегенде ошол китептерди окусам коммунисттик партия дебей Кемүнөс партия деп жазып атат. Кемүнөс деп атат. Анан кыргыз республикеси деп жазып атат. Республика, республикасы деп айтпай атат. Ушунун баары анан бирок биз кийинчерээк Кирилл тамгасына өткөндөн кийин орус эмне деп жазса сөздүн баарын ошондой алы деп ошол республика деген сыяктуу баардык акация, ция деген сөздөрдүн баары оруста кандай жазылса, апрель кантип айтылса, апрель деп жазып калды. Болбосо аксакалдар бизде жанвар, февраль дейт, ноябрь дейт, өктөбүр дейт турабы? Ушуларды эске алып жазчу элек, бирок кийин орусча эле жазып калдык да бул Кириллдечи. Жакшы. Ушунун себеби эмнеде болду дейсиз? Ал мындай болду. Бизге тек гана Кирилл жазмасын берген жок. Мен өзүм 83-88 жылдар Ташкентте болдум. Ал кезде өзбектер деле Кирилл жазмасында болчу. Алар деле мисалы үчүн сиз химия деп атпайсызбы? Химия деп жазылган, Кирилл жазмасында туруп эле химия деп жазылган. Мисалы үчүн Кирилл жазмасында туруп эле казактар Москва дебейт,
Мескеу деп жазат. Көрүңөрбү? Кирилл жазмасын киргизип атып, алар орфографиялык эрежеде ушундай кылды. Сырттан келген тилдерди өз эне тилибизге ылайыкташтырып жазалы деп. А бизде орфографиянын дагы туура эмес эрежеси таңууланды да. Себеби мыкты тилчилер жанагындай жок болуп кеткенден кийин кошоматчы, күнкор, бирдеме болсо орусту гана караган, анан орус тилин жакшы өздөштүрүп, кыргыз тилин анча билбеген кишилер ошо эреже чыгарганга байланыштуу иштешсе керек деп өзүмчө божомол кылып коем го. Алар Орыста кандай болсо ушундай жазайт. Мына айылда кеминизм эле дешет, маселен. Бирок коммунизм деп жазыш керек дейт. Айылда колхоз эле дешчү. Колхоз эле дейт. Бирок колхоз деп жаз деп. Мисалы үчүн башка мындай өзүн сыйлаган түрк жумурияттарында кирилл жазмасында туруп эле алар өздөрүнө тиешелүү тыбыштарды кошуп туруп өздөштүрүп жазган. Бул биздин өзүбүздүн Кыргызстандын өзгөчөлүгү болуп калды. Бирок эми аны мындай жеңсе болот да. Мына коммунизм кетти, СССРге таандык болбой калдык, Кремлди карабай калдык. Азыр мисалы үчүн мен кээ бир чыгармаларымда ататынакай Орусия, Москва эле деп жазып атам. Бирок орфографияда дагы эле баягы эскиче 80-60 жылдардагыдай орустар кандай жазса ошондой жазсын деп атышпайбы. Бизге ичкертип элге, ажыратуу билгинин такыр кереги жок. Аларды дагы эле ошондой жазгыла деп атат. Аяттарын алып көрөлү мисалы үчүн. Анан Европа деп тамгасы менен эле жазыш керек да. Алар Европа деп. Мисалы үчүн мен Чехияда болдум. Алар Европа деп менен эле айтат экен. Орустар айткандай эле айтпайт экен. Славяндын өздөрү дагы жана латын графикасында болгондо алар өзүнүн эне тилине ылайык башкача жашашат экен да. Анан биз ошон үчүн кирилл жазмасын азыр чукул деңгээлде реформалаш керек деген Facebook, башка коомдук тармактар аркылуу идеябызды айтып атабыз. Башкалар да колдоп жатат. Сиз да ошону колдоп атасыз. Анан жөн эле реформа кыла бербестен ошо кээ бир эки тамганы кийирип, ошо орфографиянын дагы кыргыздын үндөшүү эрежесине ылайык сөздөрдү жазыш керек деп милдеттендирип туруп киргизиш керек. Анан мисалы үчүн дагы бир маселе бар. Мен өзүм нарындан, ички теңир тоодон болом. Бирок ошо Кытайда болдум, ичкилик кыргыздардын көп өкүлдөрүн, Анжияндын кыргыздарын көрдүм, Жизактын кыргыздары менен жолуктум, Ташкенттеги кыргыздар менен алардын байлыгын мына Муканбаев, Жээнбай Аксакал жарыялаган кийин мына Мамбет Турдумамбет акын сыяктуу окумуштуулар уланткан сөз байлыгы бар. Ошолордун баарын чагылдырып келип, биз улутубуздун кең мейкиндикте жайгашканын эске алып туруп, менимче тамгасындагы киргизген тамга зарыл деп ойлойм. Сиз кээ бир учурда, мисалы үчүн Facebook'та ушу тамгасы менен жалаң ошо менен жазып атпайсыз. Мен мындай сунуш кылат элем да. Азыр биз деп ойлогон тамганы эле калтырып, аны бирок деп окуп, кайсы жерде болсо, сөздүн башындагы этегинде айырмасы жок. Деп гана окуп, ал эми Азербайжанда башкалар колдонуп жүргөн деген А менен Энин ортосундагы тамгага жана деген ордуна бир тамганы ажыратып коюш керек да. Деп. Ошондо меке, бул жүгөрүнүн түрү так жазылат. Бул меке эмес. Ошондой көп чаташуулар. Аке деген сөздү мисалы, аке деп эч ким айтпайт да, аке эле деп айтат да. Мына ушулардын баардыгын биз тилибизди азыркы деңгээлинде телегей тегиз өнүктүрүш үчүн биз өзүбүздүн аң сезимибизди өнүктүрүшүбүз керек экен, түшүнүгүбүздү. Себеби мурдага көнүп калбай чыдай беребиз дегендер азыр карап көрсөң кээде ушундай балдар жана жаңы окуп аткан учурда казак менен өзбектер Г дегенге өзүнчө тамга киргизип алган, алар жеңил окушат. Биздин балдар келин каз деп окуп атпайбы? Жанагындай тиги куйругу менен К болсо, анда калың каз деп. Берки жумшак Кга эч чаташтырбай окумак. Мына бул колубуздагы эле нерсе. Бул нерсе эми ошо оюмча ошо баягы Касым Тыныстановдун өмүрү ушу бекер турбаптыр деп ойлойм да. Ошо 37-жылдары ошо Бакыга барып, силер мына кыргыздын фонетикалык нормасын эске алып, кыргызга нукура тамгалар менен өзүнүн
сырттан кирген сөздөрдү да кабыл алайын деп атасыңар деген сыяктуу ошолордун баарын өлтүргөндөн кийин анан кыргыз биротоло жалкып байкуш. Анан кийин орус кантип жазса ошо бойдон эле ала берели деп анан баягы кабыл алып бүгүн ошонун калдыгы мына бүгүнкүгө чейин келип анан керек болсо азыр сиз экөөбүз мисалы өгүнү ошо Facebooktан талкуулап атабыз. Могу жок дегенде азыр мына кирилл тамгасына дагы реформалар кирип, колдон келсе биз сөзсүз латын тамгасына кыргыз тилине киргизип өтсөк сонун болот деп атсак, ортодон мисалы пикир айтып кысылышат. Бул булжырактык болбогон нерсе, биз ошо менен эле карап элерчи, сабатсыздыкты дагы көбөйтөсүңөр деп мисалы аргумент айтпай эле ушундай былжыраак деген сөздөрдү айтышат да. Бирок аргументтерин уга албай атабыз да. Эмне үчүн мисалы латын тамгасына өтсөк болбойт же эмне үчүн азыр ц деген тамганын жумшартуу ажыратуу белгилеринен неге баш тартып койсок болбойт. Ушуларга бир өздөрүнүн илимий аргументтерин бирок уккан жокпуз да тилекке каршы. Эми кээделер ойлойт, дагы 2-3 тамга кошулуп кетсе, бизде кыйсыпыр түшөт. Бирок биз өзүбүзгө таандык эмес ышчы, ытсы, анан я, ю, йо дегендерди алып салып атабыз да. Ичкертүү белги, жана каткалаң белги дегендерди алып салып атабыз. Бул жагынан азайып атат да. Бизде болгону 31 тамга керек болот экен. 31. Азыркыдай эмес. 31 тамга. Мына кытайлыктар азыр нормалдуу эптеп-септеп коомдун мүчөсү болуп жашаш үчүн жок дегенде 3000 иероглиф жаттайт экен. Бизде 31 эле тамга жаттай алабыз. Ошо 31 тамганы биз андан башка дагы латын арабин азыр ошо кириллди реформалап алып, дароо анын маанилеши эквиваленти деп латын тамгаларын эле тастыктап көрсөтүп койсок, өтпөгөндөр өтпөй эле койсун, бирок латын графикасында жазып аткандар азыр дагы бар да. Бүт дүйнөдө аларга биз бардыгын системалаштырып коюп атабыз. Мисалы үчүн, мына бул Кытайдагы кыргыздардын араб жазуусу. Бул татынакай системалаштырылган. Буларга эч кыйналбай эле окуй берсе компьютер аркылуу буларды 1 секундта же жарым секундта биздин кирилл же латынга которуп алып турса болот да, саналиптик жол менен. Биз эми латын менен кириллди ошондой реформалашыбыз керек. Бирөө сурашы мүмкүн, кирилл жазмасын кийин таптакыр токтотсок эмнеге аны реформалайбыз деп. Жок, латын графикасы менен кирилл графикасы дайыма мындай чогуу келаткан бири-бирине маанилеш эки мындай күзгүнүн аркы бети сыяктуу ушундай бир эриш аркак болушу үчүн ин менен ян болушу үчүн сөзсүз түрдө эки алфавиттеги кыргыздын табыштарын тиешелүү кыргыздын тамгаларына байлап чыгышыбыз керек. Ошол негизги эреже. Анан бирөө айтышы мүмкүн, биз латын графикасына өтпөй эле коелу деп. Азыр ушуну айткан кишилердин өздүк акырын паспортуңузду же жана ID өздүк картаңызды караңыз, аты жазылып турат латынча. Анан өзүңүздүн айлыңызга барыңыз, кирилл жазмасынан чыкары латынча да жазылып турат. Мен өткөн жокмун деп аткан учурда биз кайсы бир деңгээлде латын алфавитинин шартында жашап атабыз. Анан азыр баягы сиз айтып кеткен мен жазып жүргөн баягы сейтек дегенде сейтек эмес, сейтек деп жазып жүрүп атпаймынбы мененчи. Анан сиз айтып кеттиңиз, негизи ал эмес, менен жазалы. Бирок деп окуйлоо депчи. Бул жерге менде бир башка пикир бар. Кантип ойлойсуз билбейм. Биз кыргыз тили негизи кыргыз тилинин лексикасы бүгүн казак тилине аябай окшош болгон менен, бирок биздин тамырыбыз фонетикалык айырмачылыгыбыз. Тил тобуна караганда биз кыргыз тилин шибертектүү элдерге кошуп жүрөт да. Биздин өзгөчөлүгүбүз казак, мисалы казак, ногой, татар тилдеринен айырмаланып, кыргыз тилинде ошол эле жакыт элдер, якут деп айтып жүрөбүз бүгүн. Сахалар. Ошо сахалар же тыбалар же ошо биздин тууган какастар, алтайлар, шорлор, буряттар, керек болсо монголдор айтып жүргөн созулмалар бизде бар да. Мисалы келер, барар, урар, угор, тор, төө деп бизде созулма үндөр бар да. Адан кийин же у келет, ушундай касиет, ушундай феномен бизде шибертектүү элдерде калган.
Ал эми казакта болсо теб, таб, әб деген мындай дифтонгдор бар. Бул анан буларда е деген бар да, есен депчи. Ошон үчүн биздин шибертектүү касиетибизди сактап калыш үчүн оюмча бизде эни калтырып, эниден баш тартып эле койгонубуз мүмкүн жакшы беле дегеним да. Касиет деген жерде мейли. Себеби ыйдан кийин келет экен, деп жазып отурбай макул. Эни калтырып, ушул жеринен эни калтырсак кандай болот дегеним да. Сиз кайра артка кылчайып, артка кетенчиктеп жатасыз деп. Себеби азыр кирилл жазмасы жок эле деп коюңуз. Жок дейли. Биз аргасынан латын гана жазмасында жазып атабыз деп коюңуз да. Казактар латынча жанагы тамгасын жазып кантип окуйт, аны ал казактын жумушу. Биз латынчада деп эле окуйбуз. Жана латын тилинде бир эле бар да. Көрдүңүзбү? Бир эле бар. Латын тилинде көнгөн ошол тамга берки кириллде деле ошол ролду аткарат. Маселе ушунда. Ал эми казактын жанагы мисалы үчүн ысымын аныктап тактап бериш үчүн анда ошонун алдында ыйды жазып коюп, есен деп жазып койсо, есенин деп жазып койсо, эгер алар ушундай деп окуйт деп конкреттештирген учурда. Бирок баары бир мисалы үчүн сиз сейтек деп салттык түрдө азыркыдай менен жазылганда деле мен аны сейтек эле деп айтам. Мен эч качан тиек деп айтпайм. Себеби бул кыргызда сөз түрү деп гана окулат. Маселе ошол баягы сиз го кыргызча билесиз да. Мисалы кыргызча билбегендер, шаардыктар көбүнчө азыр алардын жасаган кыргыз тилин үйрөтөм деген видеолорун карасаңыз дагы кээде абсурд, кыргыз тили боюнча абсурд видеолор чыгып атат да. Угуп турсаңыз, менин атым бир нерсе деп кылып сүйлөп атышат. Анан вертолет деп мындай айтып атат да, өтө эле баягы орустун фонун кылып, могу ени баары автоматтык түрдө тигилер бир барьер экен да, баары бир деп окуп таштайт экен. Ал мындай, азыр кыргыз тилин мыкты билип, анан технологияны азыраак билген кишилер азырынча азыраак деп коелу да, нагыз кыргыз тилин билгендер. Бирок мына 5-6 жылда өзгөрүлөт. Берки саны өтө аз. Сиз мындай айтканда киргиз дегендерин кыргызча үйрөткөнүн айтып атасызбы? Жок, алар бат эле баягы жалпы жамааттын массанын алдында азчылыкты түшүп калат да. Аларга эсеп кылбаш керек. Биз элетте көпчүлүк эл. Алар мыкты түшүнөт, мыкты колдонот. Ошолор аркылуу түздөнүшүбүз керек. Ошон үчүн татынакай эле сейтек деп жазып, бирок окуганда деле сейтек деп айтып атабыз. Менимче берки латын жазмасына өткөн учурда деле окшош тамга, окшош тыбышты берет деп азыр ошо мээге жазып койсок, анан аны жумшартыш үчүн оңой эле и тамгасын алдына коюп жүрөбүз. Же болбосо и тамгасын, мисалы үчүн кайсы киет деген сөздө и жумшартып атпайбы, киет. И дегени киет. Бирок оюмча бул да талкуунун жумушу деп ойлойм да. Макул эми бул көбүнчө бул техникалык маселеге жакындай мындай. Бирок бир тамга үчүн сиз чоң бир нерсеге бөгөт коюп албаңыз да, эң башкысы. Берки жагынан утуш керек. Г дегендерди киргизиш керек. Ц, ш жанагы деген тамгаларды, йоттошкон тамгаларды жоготуш керек. Ушул боюнча биз пикирдеш болуп турсак, анда. Ооба, ц жумшартуу белгилүү, ша дегендерди алып койгонго макулмун. Аларды чече албай атып, анан биз ушул жерден эле кайма чыга баштасак, анда таптакыр жалпы долбоорубуз чийилип калат. Мен айтып атканым, негизи биз алтайлык тектүү экенибизди, шибер тектүү экенибизди, касиетибизди сакташ үчүн дегеним да. Негизи мен байкаганда, себеби ошол моңгол тилдеринде, тыба, какастарда, ошол сахаларда бүгүн калган да, эмес, калган. Өрөспөбүлө, херем, өрөхер деп. Ал дагы баягы 39-40 жылдагы бөлүштүргөн саясаттын эле курмандыктары. Болбосо эми бечаралардын ичинен биздин боордоштор кээде ушундай бугур ачкан учур. Татарлар жаңы латын арабына өттү эле, 2-3 жылдан кийин кайра Москванын чечими менен алып салбады ошо чечимди, көрдүңбү? Өтүп калса эмне болот эле? Эчтеке болмок эмес. Бул шовинисттик саясат болуп кетти.
Биздин өзүбүздө эгемен мамлекетте жана кыргыз тилине азыр англисче, сиздей жапончо жана кытайча билгендер да жазып коет. Бул мисалы үчүн Е тамгасы жанагы ачык болуп окулат деп туруп өздөрүнүн транскрипциялык белгилери бар, ошону көрсөтүп коет. Маселе ошо менен эле чечилет. Эң башкысы биз ушул эки жазманы параллель жашап атабыз дегенди түшүнүшүбүз керек болуп атат да. Бул жазманы токтотуп, бул жазманы өтөлү деген нерсе эмес. Ушул өмүрүнүн акырына чейин кирилл жазмасын колдонууга уруксат бериш керек. Бирок латын жазмасын тартиптештирип коюш керек. Мына азыр чет өлкөлүк паспорттор берип атканда кыргызча Ж деген эле тамганы кээ бир жерде ZH, кээ бир жерде J, кээ бир жерде D, J деп 4 башка түрдө жазып атат. Мынан үй үчүн мына немистерден алынган үстүндө чекити бар ууну колдонуп койсо эмне үчүн болбойт? Болбойт. Татынакай анан тилда белгиси бар, тамга бар, ың деген билдирген. Латынча бар, баардык компьютерде бар. Андан эмне качабыз? Анан албетте латын тамгасын колдонуш киргизиш керек дегенде мен 90-жылдары тиги азыркы түрк тилдерин Түркиядагы латын тамгасын колдонуп, кошумча 1-2 тамга кошсок деп сунуштагам да. Анда мисалы үчүн Ч дегенге Сиге куйрук жазылган. Же таажы кийгизип койсок болот. Же таажы, чехтердикиндей таажы кийгизип, ушул бир тыбышка бир тамга деген аракет болсо, 31 тамга жетет бизге. Эми Тынчтык агай, улус куруудан мына улут куруу маселесине дагы токтололу. Оюмча бул улутту бириктирүүдө дагы моюмча могу кыргыз тилинин ролу өзү чоң болуш керек деп ойлойм да, кийинкидечи. Жок эле дегенде мамлекеттик секторда кыргыз тилин мындай кеңири колдонуучу. Анан баягы могу маселеге кандай карайсыз? Могу бүгүн бирдиктүү кыргыз тилин мына TOEFL сыяктуу иштеп чыгып, мамлекеттик кызматтын баардыгына бирдей, анан жана мектепти бүтүп атканда ошол TOEFL сыяктуу кыргыз тилин билүү деңгээл сынагын бирдей жалпы салыштырып, TOEFL же болбосо Жапонда бул Норёк ишкен деп коет, ошо сыяктуу бир Кытайда HSK деп коет, Хайншуй пен каушер дейт. Ошо сыяктуу бирдиктүү стандарт кылып, Нарынды бүтүп келген бала деле же Бишкекти бүтүп келсе деле ошол бир стандартка жооп берген деңгээлди биле турганын карап эле, 86 балл болсо, бул окуй алат экен, түшүнөт экен, бирок анча сүйлөй албашы мүмкүн экен деп биз баарыбыз билгендей бир бирдиктүү стандартты алып, ушуну жайылтса кандай болот деп ойлойсуз? Эч ак жасаш керек эле, менче. Эч ак эгемен мамлекет болуп тургандан кийин, мамлекеттик тил кыргыз тили деп көрсөтүлүп аткандан кийин азыр кеч болсо да ушуну жасаш керек деп эсептейм. Мында башка пикир болушу мүмкүн. Башка пикир болушу мүмкүн эмес. Анда чекит коюлду бул маселеге. Эми азыр сиздин эсиңизге бир салып кетейин. Ушул жылдын башында бир проект старт алды да. Долбоор. Бул долбоордо болсо, бул эсимде деп аталат да. Эсимде деген азыр бир долбоордо бир 10 киши, 10 чөйрөдөн келген киши азыр ошол долбоордо. Анын бир мүчөсү менмин. Мен политологиядан келдим да. Ал жерде тарыхчысы дагы бар, антропологу дагы бар. Биз азыр тарыхты кайра карап, тарыхты кайрадан калыбына келтирели деген максаты жок бул долбоордун. Болгону ошол тарыхтын катышуучуларынын көзү менен ошол учурда башынан кечирген, өткөргөн окуяларды алардын оозу менен болгонун болгондой кылып, бир сыйра эс тутумунда калганын калтырып кетүү бир проектиси бар да. Буну азыр акыркы учурда жаңы илимде буну memory studies деп айтып калыптыр да. Бул эстөөнү изилдөө депчи. Же болбосо memory politics дегени да бар экен багыты. Бул эстөө саясаты депчи. Бул жерде тарыхты калыбына келтирүү же болбосо тарыхчылардай болуп биринчи булакка таянуу эмес экен. Бирок ошо тарыхтын катышуучуларынын оозунан угуп калуу, ошолордун эстегенин жазып калуу аракети бар экен да.
Ушундай уюмдарга кандай сиз тарыхчы катары эмне кеңеш берет элеңиз? Эмне азыр актуалдуу маселелер эмне бүгүнкү күндөчү? Биз мисалы үчүн дүйнөнү караганда совет учурунда ак кара деп карадык да, бул же большевиктер кызылдар жакка тартат, же ага каршы болсо дароо эл душманы чыккынчы ар кандай сөз менен. Иш жүзүндө совет жагында туруп эле мен советтин деп туруп эле өзү коррупциячы болуп туруп совет мамлекетин бүлдүргөндөр бар да. Совет жагын колдобой туруп бирок ошол элине кызмат кылгандар бар да. Демек көп түстүү караш керек экенин азыр гана үйрөнө баштадык да. Ошо мисалы үчүн мурдагы ата бабаларды айтканда совет учурунда кедей дыйканбы болду азаматсың деп жазчу да. Байманаптан же молдодон имам башкалардан азыдан урпак болсоң шектенип карашчу. Алардын баардыгы болбогон нерсе да. Себеби кайсы катмадан келип чыксаң дагы же мыкты коомдун үлгүлүү өкүлү болосуң, же кылмышкер болосуң ар кандай. Ал ата бабаңа байланышы жок болот да негизи. Анан мына азыр көрүп атат. Айтматовдун ким билди деген чоң атасы бай кишилер болгон экен. Аны азыр мойнуна алып атат, анда эчтеке асман түшүп кеткен жок. Мурда мойнуна алганга мүмкүн эмес болгон. Мына Курманжан Датканын айрым урпактары Алымбектин совет бийлиги үчүн күрөшкөн, Карабеков. Бирок кийин далайлар репрессияланган. Мына алардын баардыгын, Абдыкерим Сыдыковду, башкаларды караган тагдырын карап көрсөң, биз ошо жасалма ак кара деп көрчү экенбиз. Ал эми дүйнөнүн көп түстүү экендигин көрсөткөн, далилдеген дагы бир нерселер биздин супсак буга чейинки архивдик ар кандай статистикалык маалыматтар эмес, жөнөкөй кишилердин дагы айткандары экен да. Бирөөнүн керек болсо бир чоң байдын 4-нчы аялы сүйлөсө дагы ал өзүнүн көз карашы менен өзүнүн запкы көргөнүн же жакшы акыбалда болгондугун көрсөтүп коомду чагылдырып берет да. Ошол кездеги эске туткан кошокторун алсак да, анын өзү деле азыр эс тутум тарыхы деген сыяктуу эле бир бөлүгү. Ошол кездин кошоктору чын эле берки супсак тарыхка мындай кошумча өң берип атат. Ошон үчүн азыркы учурда жанагындай чагылдырып жазып атканыңыздар абдан жакшы. Муну журналистикага, тарых илими кандай чиеленишип жаткандыгын, ар бир киши тарыхка дагы, журналистикага дагы ошо заманбап дүйнө багымга салым кошуп атканын көрсөтүп болот. Мисалы үчүн мына бүгүн эле тиги бир чоң окуя болду. Өтүп бараткан кайдыгер эмес киши ошону видео тасмага тартып койду. Анын ичинде балким сөгүнгөн сөз болушу мүмкүн, олуттук философиялык сөз болушу мүмкүн. Бирок ошол мүнөттү чагылдырган бул өзүнчө документ болуп калды. Ал эми түздөн түз ошондойлорду иликтеп жазып калганын өзү менимче өтө баалуу деп эсептейм. Анын үстүнө дагы бир биз шаша турганда бир нерсе бар. Ошол биз көрбөгөн, биз төрөлүктеги замандын күбөсү болгон кишилер акыркы жылдарын өткөрүп атат. Алардан тез арада жазыш керек. Бул жаланганалардын санжырасын жазып алыш эмес. Алардын керек болсо ар кандай турмуштук сүйүүгө, саясатка, ар маселеге карата мамилесин жазып алсак, ошо доордун көз карашында айтат. Анан ошо доордон кийин бизге келгендеги жаңырган пикирин дагы чагылдырышы мүмкүн да. Мен ошон үчүн мен бул долбоорду эсимде дегенди укканда эле абдан колдодум. Ошого да кошумча айтарым, ар бир айылдарда ушундай үйдүн фото альбомдору бар. Тез арада сканерлеп ошолордун баарын алып калыш керек. Себеби бизде кайсы бир үй бүлөдө түркөйлөр болуп калышы мүмкүн. Салафи, ханафи эмес, кечиресиз, вахаби, салафиге талиптердин идеясына чырмалышкан кээ бирөөлөрү сүрөт бул ширк деп туруп өртөп атышпайбы? Ошондойду уктум мен. Чоң аталардын сакталып калган сүрөттөрүн, согушка барып кайтып келген сүрөт бар, басмачылык доордо жоголуп кеткен бабалардын сүрөттөрү бар. Ошолорду азыр таба албай атпайбызбы? Мына ошон үчүн бул демек сөз гана үнүн жаздырбастан видео, фото ар кандай багытты түгүл, ошол доордун дагы эс бутунун бир заттык бир көрүнүшү катары
мисалы үчүн жакында эле бир эски чоң атам атасынын бир ээри бар эле чирип калыптыр ыргыт үйүн деген аябай кийдим да. Ошону музейге өткөрүп коюш керек. Музейге демек сиздер жана интернет аркылуу дагы жанагындай сактап жатасыздар. Абдан жакшы. Анан ушул долбоордун максатына да бир үндөш жакында эле баса америкалык бир жазуучу Лили Джеффри деген мырзанын Тоолор кубадыбы деген китеби чыкты да. Ал китептин каарманы негизи биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай аксакал экөөнүн өмүр баягы чагындырылат да. Анан ушул китеп негизи билесиз да, Советтер Союзунда учурунда биз бир инсан жөнүндө жазсак же бир эле топ мындай канондоштуруп бир ыйык китеп кылып мактап салат элек, же болбосо биротол эле эл душманы кылып жерге тээп салчук да. Бирок ошол кишилер жөнүндө ал ошол кишилер канчалык кыйын болбосун, бирок баары пенде да. Алардын да кемчиликтери болчу, болгонун болгондой кылып чагылтып жазган китеп да бул. Азыр ушул китепти инглизчеден кыргызчага которуп атышат да. Ошо азыр ашар жарыяланды. Анан кийин негизи ушул китепке да сиздин бааңыз кандай болот? Абдан жакшы. Джефф Лили 10 чакты жылдан бери бул китепти жазып бүттү. Ошо китепти жазып бүтүп калганда англисче бир вариантын мага да көрсөткөн. Мен бир-эки сунуштарымда айткам, аларды ал эске алган экенин ошонусун да көрсөттү. Анан мында эки залкар киши жөнүндө, эки залкар киши жашаган эки башка система жөнүндө, ошол 20-кылымдын өзүндө эле эки кишинин тагдыры аркылуу абдан калыс чагылдырган деп эсептейм да. Анан ошо кыргыздын улуту ошол доордо баардыгы тең эле бүт Совет Кыргызстанда жашаган эмес, андан кеңири аймакта жашаган кыргыздардын тагдыры кандай болгон, алар эмне үчүн күрөшкөн, ушулардын баардыгын калыс көрсөткөн. Сиз туура айтып атасыз, жана буга чейин айтылбай жымсалданган мындай расмий бир биографиялык маалыматтарга киргизбегенге аракет кылган кээ бир жагдайлардын баардыгын ачык жазып көрсөткөн. Мисалы үчүн Чыңгыздын атасынын тагдыры өтө оор тагдыры, анын ата теги, Чыңгыздын өзүнүн жакшы көргөн айымдары, ушулар жөнүндө да ачык көрсөтөт. Азамат Алтай кантип оор кыйсыпыр учурда батышка барып калган, кантип азаттыкты түптөгөнгө чоң салым кошкону, кыргыз үнүн азаттык аркылуу дүйнөгө таркатканы, ошол сыяктуу эле талуу жерде айтып, кантип жогорку сот, эгемен өлкөнүн жогорку соту аны толук актаганын, андан тышкары бул Азамат Алтай Түркстан легионунда өз кызмат кылды беле, жок беле деген сыяктуу бир маселелерди качпай, кайпактабай көрсөтүп, ошонун жообун фактыга ылайык берген. Анын колундагы маалыматка караганда, менин колумдагы маалыматка караганда дагы Азамат Алтай Түркстан легионунда болгон эмес. Ал партизандык күрөштөргө катышкан, француздук каршылык көрсөтүү кыймылына катышкан. Ошондуктан ал иргелип азаттыкка биринчи кызматкер катары, кыргыздын туңгуч кабарчысы катары кабыл алынганда ага уруксат берген. Түркстан деген өзүнчө жалпы кызматтын ал мындай сөз сүйлөөчүсү, спикери деген, мындай айтканда азыр парламенттин төрагасында спикер деп коебуз го, ошондой багыттоочу кызматтардын бирине ошол дайындалган. Ал эми ошонун менен баягы бир аз улуураак болуп, жашы улуураак болгон, бирок мыкты бир Кариис деген бир казак агай бар экен. Ал болсо Түркстан легионуна кызмат кылган экен. Ошон үчүн аны радиого албай коюшкан. Ушул сыяктуу нерселердин баардыгын бул ачык таамай көрсөтүп жазат, көп архивдик маалыматтарды берет. Менимче бул китепти кыргыз тилине тезирээк которуш керек, орус тилине, андан тышкары тектеш өзбек, казак, түрк тилдерине, түркмөн тилине которуш керек деп ойлойм да. Сөзсүз. Эми азыр ушуга байланыштуу дагы сөздү бир аз улап кетейин.
акыркы негизи могу азыр эсимде да биз бир маселе бар да, көбүнчө биз 1916 жылдан кийинки тарыхты көбүнчө СССР учурун гана эстегенге аракет кылдык да, биз эскисин эстебейчи. Анан бул жерде бир талаштуу суроо бар да негизи. Акыркы учурда тарыхта деле бул сөзгө башкача баа берели деген сөз бар да. Могу басмачы деген сөздүн колдонулушу тууралуучу. Мен бул сөздү тырмакчага айтып жүрөм да, эгер айта турган болсомчу, басмачы деген. Биз түшүнгөндөн басмачы деген бул басып алуучу деген маанини түшүндүрүп атат да. Анан парадокс туулуп атат. СССР учурунда мисалы Жаныбек Казыны айталы, бул өзгөндүк болсо ал кантип өзгөндү өзү кантип басып алат, же башка эле деген ноокаттык деп дагы айтылып жүргөн басмачы деген кишилер кантип басып алат депчи. Болгону алар мал мүлкүн бирөө тартып алам деп атса, анан каршылык көрсөткөн эле бир күчтөр да депчи. Анан ушуга кандай баа берип жүрөсүз өзүңүз жекечи? Жакшы, басмачылар жөнүндө атактуу өзбек тарыхчысы Баймырза Хайыт жакшы эмгектер жазган. Түз тогетерин айтканда, бул саясий термин. Мисалы үчүн Ооганстанды биздин аскерлер басып алганда, совет аскерлери өзүнүн жерин, эркиндигин коргоп аткандарды душман деп айтчубуз. Иш жүзүндө биз душман болдук да аларга. Ошол сыяктуу биз советтик термин менен басмачы дегендер, иш жүзүндө алар өзүнүн эгемендигин, анан өзүнүн идеологиясын, өзүнүн динин сактагысы келген, бирок коммунисттик системаны четке каккан гана кишилер. Демек, аларды басмачы дегенге ошол тарыхый жактан бул калды, бирок биз басмачы деген терминди сактоо менен, бирок анын позитивдүү жагын көрсөтүш керек. Басмачы большевиктердин көз карашы менен ушундай, иш жүзүндө алар өзүнүн эгемендиги үчүн гана күрөшкөн кишилер болгон. Бирок мисалы үчүн үркүн деген терминди азыр 100 жылдан кийин өчүрүп сала албайбыз да, ал калды. Басмачы термин да ошо боюнча түбөлүккө кала берет. Тек гана ага карата түшүнүгүбүз оңдолушу керек. Мурун большевиктердин баары апапакай дечүбүз. Азыр большевиктердин ичинен барып туруп, мисалы үчүн дашнактарды колдонуп, жергиликтүү элди кырган кишилер бар. Алардын баарын четтен ишине ылайык көрсөтүп бериш керек. Большевиктердин ичинен мына КГБчылар Чыгыш Түркстанга чейин барып туруп, улуттук боштондук кыймылынын лидерлерин өлтүрүп турушту. Алардын баарын ачык айтыш керек. Ал анткенден кийин алар большевик болбой калбайт да, термин кала берет. Ошол сыяктуу басмачы менимче биз калыс жазып иликтей турган олуттуу кыймылдын өкүлү, ал эгемендик үчүн күрөшкөн инсан деп көрсөтүлүш керек. Негизи ооба, бул деген нерсе. Бирок бул түрк сөзү жалпы. Мурун революцияга чейин эле колдонулуп келген сөз, сейрек колдонулган, бирок бул өзүбүздүн эне тилдеги эле сөз. Биздин өзүнүн түрк элдери колдонгон сөз. Ферганада. Эмесе Тынчтыкбек агай, бүгүн атайын убактыңызды бөлүп бизге атайын келип бердиңиз. Чынында бирок дагы суроолорум көп эле. Оюмча биз ушул рубрикада, ушул багытта биздин негизги жаңы муунга негизи дагы бир багыт бере турган, дагы бир бирге ойлоно турган, дагы ошол бир суроолордун жообунда бирге ойлонуп көрө турган дагы бир топ суроолор бар. Оюмча булар менен дагы сиз оюңузча калыстык, илимпоздук сөзүңүз менен, билимиңиз менен бөлүшүп турсаңыз, оюмча көрөрмандарга абдан кызык болот деп ойлойм да. Дагы ошо чакырам деп ойлойм да. Бүгүн атайын келип бердиңиз. Сизге чоң алкыш, ыраазычылык билдирем. Сизге да алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүсү соңуна келип чыкты. Бүгүн бизде конокто белгилүү профессор Тынчтык Чоротеген агай болду. Биз Тынчтык агай менен бирге кыргыз тилинин тамга тарыхын, анын ичиндеги ошол биздин Оркон эне сай кыргыз тамгаларын, латын тамгасын, кийин араб тамгасын, кирилл тамгасын талкууладык. Анын ичинде айрым проблемаларды жана айрым тарыхый талаш маселелерди дагы талкуулаганга аракет кылдык. Эмесе сиздер менен кайра көрүшкөнчө, мен Сейтек Качкынбай.